Урматтуу кыргызстандыктар, мен Мэр Жасыл коомдук бирикмесинин төрайымынын биринчи орун басары Мурат Сулайман-Назарович болом. Бүгүнкү менин сиздерге ушундай түз эфирде көрсөтүп турган аябай ачуулуу темалар болуп атат. Ал мындайча болуп атат. Мен бир барактан ушундай бир эме орус тилинде, англис тилинде окуп калдым да. Диагноз времени деген. Процесс исчезновения кыргызского народа, переход его состояния этноса практически завершается. Кайсы бир адамбы же бир этноспу өзүнө жат же бирөөлөр аркылуу таңууланган тагдырды тандап алат. Ошондуктан аны дайыма оору, сыркоо, аңкоолук, өзүнө өзү ишенбөөчүлүк, шектенүү, келечегин көрбөгөндүк дайыма коштоп жүрөт. Ал дайыма талкалангандык, түгөнгөндүк деген кыялда болот. Кыргызстан бүгүн бардык жактан өтө начар, кедей жашаган өлкөлөрдүн санына киребиз. Эң негизгиси руханий жактан аябай жардандык. Тегиз материалдык баалуулуктар зыргал жашоого, ой пикирибизди багыттоо менен бизди коом катарында оңдолууга, келечекке умтулуубузга, кедерги болуп басмарланууга, улут өзүн өзү жок кылууга даяр болгонго жеттик. Элибиз бүгүнкү күндө урууларга, диний жана бай кедей дагым толгондокой кызыкчылыктарга бөлүнүп кеттик. Эмесе Абдумалик аба ушул сиз көптөгөн жерлерде ушу экономикалык, банк жана укук жактардан талкаланган, жан дүйнөсү жанчылган, жабыркаган адамдардын укугун акыркы күндөрдө байма-бай коргоп да, колдоп да келе жатасыз да. Ушул көйгөйдөн кантип чыксак болот? Бул туура суроо, анан аябай таамай жазылыптыр. Баягы эл азыр алаксып, өздөрүнчө коркуп эле, как будто бүгүнкү турмуш мындай өтпөй кала тургандай болуп эле мындай жол издеп калды да. Кантсе бир ушул кризистен чыгып кетебиз. Анан элге азыр ушундай чыкпачуудай тыйылып атат да, тыйылыпчы. Ушу деле калып кеттик деп эле чийпей чыгып, кээ бирлери пакта коюп, кээ бирлери кошомат кылып эле эптеп бүгүнкү күндү өткөрүш максат болуп калды да. Баягы келечекке андай мындайга эч кандай мындай көңүл бурулбай калды. Бирок бүгүнкү Кыргызстандын шартында бизден Кудайга шүгүр жанагы материалдык ресурс, башкалар минералдык ресурстар жетерлик экен. Элибиз, жайгашкан жерибиз бардыгы бизге ушундай мүмкүнчүлүктөр бар, өтө чексиз мүмкүнчүлүктөр бар десек да болот. Бирок бир гана биздин баягы өнүкпөгөн себебибиз билимсиздигибиз болуп атат, караңгылыгыбыз болуп атат. Түшүнбөйбүз, башка кылбайбыз. Мен мындай эле деп айтканда, мен дайыма эле айтып келем. Мына мамлекеттин башкаруу системасында, башкаруу саясаты деп коёк. Эң чоң рычаг бул эки нерсе да. Мамлекеттин банк системасы, акча насыя саясаты. Анан мамлекеттин бюджет салык саясаты да. Эгер биз эрежелер менен мамлекеттин бюджетин түзгөн болсок, биз эрежелер менен ушу кабыл алган мыйзамдардын негизинде өлкөдө акча саясатын, банк системасы иштетсек, биз мындай акыбалга келмек эмеспиз. Биз эң алдыңкы мамлекеттерден болгонго мүмкүнчүлүгүбүз бар эле да. Биз мына ойлоп көргүлө, 7 созым депутат иштеди. Мына 40ка жакын өкмөт составы иштеди. Мен таң калам да, булардын бирөө дагы ушул эки саясатты мындай таптакыр түшүнүгү жок, же болбосо түшүнсө да, билсе дагы баягы тетири мыйзамга каршы иш кылган болуп атат да. Жыйынтык жок эч кандай. Бизде ошо финанс системасы, бүт система только жыйынтыкка болуш керек. Биз азыр мына ааламдаштыруу мезгили болуп атат, ааламдаштыруу мезгили. Ааламдаштыруу мезгилинде жыйынтык болбосо, результат болбосо, бул эч нерсе картыбайт да. Мына мисалы үчүн Кытайда да. Кытайда эмне болду? Кытай ушу элдин турмушун оңдойбуз деди, мына элдин турмушун оңдоп атат. А жерде только азыр ааламдаштыруу мезгилинде бир гана фактор бар да, бул адам фактору. Бул адамдын баалуулугун өстүрүш менен гана жетише алабыз да. Адам баалуу болуш үчүн эмне кылыш керек? Ал тиешелүү билим алыш керек, саламаттык сактоо, маданият, жол, бүт проблемалар адам үчүн чечилиш керек да. Мына Кытай 78 реформаны баштаган болсо, ошондо $150 эле ички дүң продукция бир адамга. Азыр мына 12 миңге чыкты. 45 жылда 60 эсе
өстү да 60. Мына вот результат. Булар ошонун ичинде эң негизги күчтүү булар адамдарды байытышка коет. Адамдарга байытып жана счетто банкада депозитте турган акчаларын кээбилер иштетпесе ошолорду индексацияны да өтө катуу жетекчилик алды да. Индексация ошол кишинин адамдын акчасы турат, значит ошого доход алып туруш керек. Банкалар башка жактардан иштетип ошого индексация кылганга жеткирди да. Мына эми көрүп атасыңар, Кытай 1,5 миллиард калкын, эми ошо Кытайдын мисалында биздики бир районго жетерлик эме да. Эгер биз банк системасын ордуна койгон болсок, мамлекеттин акча насыя саясатын ушу мыйзамдардын негизинде, конституциянын негизинде түзгөн болсок, биз 2 ай, 6 айда бүт системаны алмаштырып коюш мүмкүнчүлүгү бар да биздин Кыргызстанда. Себеби азыркы технология ошого мүмкүнчүлүк берет. Буга только акыл эс керек, иштеш керек. Эми жана конкреттүү цифралар кандай, алар боюнча мен дагы айтып берем. Анан мен дагы ушул Абдымалик Кудайбердиев агайдын улай эле, мен мэр жазы коомдук бирикмесинин төрайымы Бекмурат Айыргалаев атынанмын. Ушул 3 жылдан ашуун мезгил болду да, улуттук демилге өнүккөн Кыргызстан деген кыймылды түзүп, ушу Абдымалик Кудайбердиев аксакал Кыргызстан мамлекетинин келечегине, экономикасын өстүрүүгө кандай гана концепцияны иштеп чыгып, бүгүнкү күндө ошол колдоого алынарда биздин улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Кыдышаев өзү баш болгон 6 ай ошо комитеттин эксперттерин жана тергөөчү бүтүндөй кызматкерлерин окутуп, эми колдоого аларда айрым бир себептер менен мен эми ал себептерди толук сүңгүп кирген эмесмин, билбейм. Ошондуктан кайдыгерликтин артынан, ошондой эле өзүнүн кызматынын кол жууп калуунун жана элдин мамлекет жашоосу өтө жакшы болуп кетсе, бул бийликти эл турмуш шарты жакшы болуп кеткенден кийин бийликке эл анчалык көз каранды болбой калбаш үчүн биздин жетекчилер элди ушундай карасанатайлык менен эзип, кысып жатканы бул өтө өкүнүчтүү. Бүгүнкү күндө ошол күнү ошол нерсе туу чокуга жетти. Абдымалик Кудайбердиев аксакал айтып кетти, Кытай өлкөсүндө адам факторуна көңүл бурат. Ушуну далили мына биздин Кыргызстанда эгемендүүлүк алгандан бери уйгур улутундагы кытайлык кыргыздар, кытайлыктар, Кытайдын жарандары пайызсыз, ошондой эле залогсуз кредитти берген маталарды бекер ушундай берип, мындай подряд катары берип, мына азыр эң бай жарандар бизде ушул уйгур улутундагы Кытайдын жарандары болуп атат. А биз эмне кылдык? Биз өзүбүздүн этникалык кыргыздарыбызды кордодук. Жаш ошондой эле Кыргызстандагы эл 3-4 бөлүккө бөлүнүп калды. Бай, кембагал, кедей, кызматкер, дагы азыр мына жаңы үй жайсыз калган боңуздардын саны көбөйткөнү бул өтө өкүнүчтүү да. Ошондуктан бүгүн мезгил келип жетти. Ар бир кыргызстандыктар биздин күн сайын ушул берүүбүздөн угуңуздар, келечекте кандай болот, ушул биздин концепция ишке ашканда Кыргызстандын жашоочуларынын жашоо шарты кандай өзгөрүлөт? Кайрадан дагы Абдымалик Кудайбердиев аксакал өзү айтып берсин бул маселе боюнча. Бизде жанагы айрыкча банк системасы бул мамлекеттин өнүгүшүнө эң чоң рычаг да, бул башкаруу системасына. Ушу бизде банк системасына кече жакында жогорку кеңештин отчет өттү. Ошо отчеттун көрдүңөр. Даже бир кандай суроо жок да. Суроо болсо дагы баягындай да, бирөө суроо берди, баягы 10%-тен ашпаш керек жана кредиттин проценттери, процент чендер депчи. Ал айтып атат, баягы бизге депозит салгандардын проценти жогору, ошон үчүн биз аларды ушумилет эте албайбыз депчи. Анан мен ушу таң калдым да, бу жерде Улуттук банктын түзгөн отчету бар. Коммерциялык банктар боюнча, анан жанагы Улуттук банктын өзүнүн финансовый деятельность боюнча отчету. Ошол отчетту карасаң, а жерде турат да, мына 22 жылда алайын, 22 жылдын отчету болуп атат да. Улуттук валюта менен, улуттук сом менен 2,4% болуп атат да, депозиттин проценти, среднеизвешенный орточо. Валютасы 0,8%.
Анан каяктан ашша болот да? Мындай суроо болот да? Каяктан ашша болот да? Менин оюмча, эгер ушу банктын отчеттори туура болгон болсо, эми банктын проценти эмнеден турат бул? Биринчи ошол кредит берген сумманы эми банк бир жактан алып атат, ошо депозит, ошонун стоимосу, экинчи банктын расходу, үчүнчү банктын тобокелчилиги, анан банктын маржасы, пайдасы да, 4 нерседен куралат. Анан эгер ошо депозиттин проценти 2% болсо, допустим, да, 2%, анан банктын расходу 2% 4. Азыр 15, 18, 20ден бери болот. Эгер 20 болсо, 16% эмне деген сөз да бул? 16% значит 8% ошол банктын пайдасы 8%. Клиент банктын пайдасы үчүн деп 8% берип атат да. 8% тобокелчилик деп. Кандай тобокелчилик бар аердечи? Эч кандай тобокелчилик жок да эми. Анан бул деген ошо банк системасынын вообще туура эмес. Өзү банк эмне үчүн түзүлөт? Банк экономиканы акча менен камсыз кылыш үчүн түзүлөт. Мына азыркы ушул күндө 24 мамлекетте, дүйнөдө 24, ошол илгерки Варшавский договордо, Чехия, башка деген мамлекеттерде 24 мамлекет процентсиз берилет. Себеби экономиканы иштетиш керек. Бул акча менен камсыз кылып банктын милдети ушул. Бул баягы кыймыл дем булчу. Баягы мен сен бир 10 миң, 100 миң деген баягы эме бар да, экономический субъект. Физический, юридический болупчу. Ошолордун ортосундагы кыймылды камсыз кылыш үчүн акча болбосо эмне менен айланасың? Ошо эң бизде азыркы болуп аткан нерсе акча дефицити, жок акча. Анан акча көмүскөдө. Көмүскөдө дегеним, муну барды эле билсе керек, бизде 93-жылы акча алмашкан. Ошондо 53 миллиард отчет эмелерине жүрөт. 53 миллиард рубль ошол убакта айланып аткан. Бирок алмашканда ошону 3 этап менен алмашкан, билесиңер. 5 күндөн 4 күндөн срок, эмне үчүн срок кыска коюлган? Эмеде баягы 200 рубльди бир эмеге депчи. Сом деп. 1 доллар ошондо 4 сом болгон да, 93-жылы. Ошондо 14 эле миллиард алмашып атат да, калган сум алмашкан жок да. То есть бул жанагы адамдардын, жеке адамдарга гана тиешелүү счеттор алмашты, мамлекеттин министерство, башкалардын эсебинде турган эмелер акча алмашкан жок да. Муну эми ар түрдүү эме болуп жүрүшөт. Булар барып туруп алмаштырып башка. Ошол бойдон мында эсептеп көргүлөр, соотношение 53 миллиард менен 14 миллиард, где-то 75-25 да. Ошол бойдон биздин экономика 75% көмүскөдө калды да. Көмүскөдө. Ал көмүскөдө экономика, значит, азыр доллар менен айланып атат. Доллар менен. Өзү доллар, ошон үчүн бизде мына банкта эң негизги мыйзам бузуу бүгүнкү күндө обязательство деп коет. Обязательство, милдеттеме. Банк обязательство эмнеден пайда болот? Бул жарандык кодекстин негизинде, жанагы договордун негизинде, кредиттик договордун негизинде милдеттеме пайда болду. Милдеттеме бизде только сом менен эсептелиш керек. Мына бардык мыйзам, жарандык кодекс, 307 статья, конституция, бүт бардык банктын мыйзамдары сом менен башка иштелбейт. Бизде бүгүнкү күндө банктар милдеттемелерди сом менен эсептелип, графиктерди сом менен түзүп эле, жанагы 6-7% риск турат, бу жерде дагы элдин үстүнө сыдырып эме кылып атат да. Бул банктар үчүн мыйзамсыз доход да. Себеби бизде бухгалтерский счет боюнча мыйзам бар, ошонун 3 статья греше дегени бар. Греше только заработанный, иштеп тапкан гана нерсе греше болот да. Бул курсовой разницаны булар греше кылып алып атат да. Бизге банктарга ушунчалык чексиз эме түзүлгөн да. Мүмкүнчүлүкчү. Эми бул эми бир определен бир мындай айтканда баягы 3-4 адамдын эле кызыкчылыгы үчүн болуп аткан нерсе да. Бул биздин банк системасы 31 жылдан бери мамлекеттин экономикасына, элдин байышына эч кандай шартта түзгөн жок, иштеген да жок да. Эми ушуну бир эле нерседен айтайын. Мына бизде жанагы 4 нерсе, экономиканын эффективдүүлүгү деп атпайбызбы? Экинчи, инфляциянын туруктуулугун кармаш керек, банкка тапшырылган функциялар да. Үчүнчү, жанагы жумушсуздук, безработицанын уровень сакташ керек, бул банкка дайындалган да. Анан кийин жанагы платежный баланс деп коюп, экспорт импортнучу. Былтыр 9 миллиардтан ашыптыр. Доллар импортчу. Экспорт 2,5 миллиардка жетпейт.
Бұл 4,5 есе айырымы бар да. Мұндай, значит, бізде бұл жерде банктың абсолютно мемлекеттің ішінің жиынтығында бір да іші жоқ да. Бір да тәсірі жоқ. Тетірі тәсір беріп жатады да. Анан эми бұл жерде алған болса, егер административный расход деген бар да. Бұларда административный расход 2,5 миллиардтан ашып тұр да былтырча. Бір эле национальный банктыга 2,5 миллиардтан ашып тұр. Бұл не деген расход? Бұл мурунку эле жылы 2 миллиард 200 миңден ашқан болса, жылда почти 400 миллионның қосылып жатады да, жылдача. Анан эми мен кече отчетто эме кылып атып да бир нерсени көрүп калдым. Эми мындай беспредел бул эч жерде жок дем. Жетекчилик буларды контроль кылыш керек да. Ушул Абдумалик, ушул кимдин отчеттон таянып айтып атасыз? Бул цифраларды кайдан алдыңыз? Бул Улуттук банктын отчету. Улуттук банктын жанагы финансылык отчету, анан отчету баягы коммерциялык жанагы финансовый кредит учреждениялар боюнча түзүлгөн отчету да. Анан бул жерде бир таңгала турган нерсе да. Мына операция членами правления дейт. Так. Мен мындай эме кылып атам, мен 4 жылын алып койдум. Правление НБКР состоит из 7 членов. В состав правления входит председатель НБКР, 3 его заместителя и 3 члена правления дейт да. 2016 жылы вознаграждение, включение заработной платы и все выплаты. Бүт алган акчасы да. Ошол 7 киши 19 миллион 334 миң алган экен. Же болбосо ар бири 2 миллион 762ден. Ойлоп көр, бир жылда. Эми 17 жылы 21 миллион 100 миң алып атат. Ар бир адам 3 миллиондон зарплата алып атат да, бир жылдачы. Эми 21 жылы мына өсүштү карагыла. Бизде ички дүң продукция эч нерсе өзгөргөн жок. Банка ошол 30 жыл мурун жыйынтык берген эмес, азыр деле жыйынтыгы жок, эч кандай баягы деятельностинечи. Мына 7 киши 62 миллион 159га чыгыптыр. 21 эле жылы. Же болбосо бир адам 8 миллион 879 миң 858 сом алып атат бир жылда айлыгы. Эми 22 жылы. 22 жылы байкуштар былтыркыдан быйыл өтө кыйналышыптыр да, көп иш аткарышып. 86 миллион 343 миң болуп алып. Көп. 7 киши, ар бир кишиге 12 миллион 334 миң 714 сомдон алып атат. Мына отчеты өздөрүнүн. Мына отчеты 2017 жылы отчет страница 154, 22 жылы страница 111. Эми мындан башка буларда небогашенный остаток деп. Буларда кредит бар экен. Эми ол кредиттин суммасы канча экенин билбейт. Тот остатка калганы да, баягы 31 декабрга калган остатка 16 жылы 19 только член правления 19 миллион 837 миң калган экен кредит остаткачы. 17 жылы 24 миллион 948 калыптыр остатка. Мүмкүн булар 50 миллион алды, 100 миллион алды, ким билет да. 22 жылы 7 миллион 43 миң калыптыр остаткасычы. Эми ошо процент үчүн годовой төлөнгөн акчасы 2016 274 миң төлөптүр процентине. 17 жылы 489 миң, 21 жылы 196 миң, 22 88 миң. Көрдүңбү? Биздин адамдар билин жанагы азыр аларды айтабыз, кредиттин союздары 40%ге чейин берип атат, Булардыкы мына проценти 16 жылы 1,3, 17 жылы 1,9, 21 жылы 0,86%, 22 жылы 1,24%. Мына ушунча анан кантип жыйынтык болот да. Эми берген кредит. Эми бул коммерческий банктар боюнча дагы башкаларда анан дагы бир берде өтө мындай белгилеп кое турган нерсе. Жана процентти айтып атпайбыз биз. Мен жана 2-4 жаңылып айтып турмун да. Депозиттин национальный валютада 1 триллион 24 миллиард депозит экинчи жыл 1,04%, средневечный процент. Жана Улуттук банкты айтыш керек да, биз деп атпайбы? Иностранный валютада 489 миллиард депозит алыптыр, 0,2%. Средневечный. Эми берген кредити 157 миллиард 300 миллион берип атат, национальный валюта 18,17%. Айырмасын карасаң, это бу жерде 2-3 есе жогору да процент. Иностранный валютада 31,5 миллиард 8,2ден берип атат. 0,2ден алган депозитти 8,2ден кылып берип атат. Анан итого бул жерде мындай эме да 1
триллион 513 миллиард депозит алып атат да. Бұл депозит елден ақша алып атат, топташтырып атат процент. Эми муну экономикага иштетиш керек да. Бирөөлөргө кредит бериш керек, компания иштетиш керек. А бул каяка эми аз 0,2 1,4 болгондо акча төлөп атат да. Булар каяка иштетип атат деген да. Берген кредитти валюта менен сомду бириктиргенде 188 миллиард берип атса, өзү 1,5 триллион болсо, калган акча каяка иштеп атат. Ушуну депутаттар кече отчет алганда терисин сыйдыш керек эле, сураш керек эле да. Бизде абсолютно жети созукта мен көргөн жокмун бир депутатты, ушул бир мамлекет саясатын түшүнгөн жок. Булар жөн эле акча табып эле, акча кылышып эле, келип алып эле абсолютно эч кандай маселе чечпей атат да. Жанатан бери ушу Улуттук банктын отчету боюнча болгон цифрлардын баарын көрсөтүп, ар бир нерседен ушундай актуальный суроолорду коюп чыктыңыз да. Анан биз ишенген эл өкүлдөрү жогорку кеңеште отурат даган ошо жогорку кеңеште ушу проценттерин эмнеге өйдө ылдый деген жалпак эле жана нөлөбөй класстын баласы бере турган суроону ушу менен Улуттук банк жабылып калды, ушу отчет боюнча эчтеке билинбей калды. Эчтеке билинген жок. Эми деңгээли карайт да. Аерде мындай обсуждение мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн аерде чыңырып туруш керек эле, ар бир тыйын. Алар эч нерсе түшүнгөн жок азыр. Целый мамлекеттин акча саясаты отчет бекитилип кетти. Кол көтөрүштү башка кылды. Оларга, значит, аларга абсолютно мамлекеттин өнүгүшү, элдин эмне акыбалда экени абсолютно кызыктырбайт экен да. Ушуга мен да бир кошумча кошуп кетейин. Урматтуу эл өкүлдөрү, ушу мына өзүңүздөр шайланып келдиңиздер, эми биз ал жагына тийишпейли. Азыр ушунчалык элдин канын, жон терисин сыйрып жаткан банктар боюнча эч кимиңиздер бир жан куйдуруп өзүңүздөрдүн шукураңыздарды же болбосо бизге окшоп коомдук уюмдун жарандык активисттери катарындагы бир жан куйдургөнүңүздөрдү билгеним жок. Буга далил катары бир канча депутатка кайрылдык биз. Шайлообек Атасовдун 6-сазыктагысында ушул как раз биздин аксакалыбыз Абдымалик Кудайбердиев аксакал түшүндүрүп атып, көтөрүп атын Дерскийге чыгарганда кийин эле тайсалдап калды. Эмне коркосуңар, айланайындар. Корксоң дагы өлөсүң, коркпосоң да өлөсүң, бир келген өмүрдө элиңерге иштеп калбайсыңарбы? Бүгүн силер өзүңөрдүн шукураңар сактагыла. Бийлик өзүнүн бийлигин сактасын. Ким элге жан тартып, ким күйөт, же бир коомдук уюмдарга эле керекпи? Урматтуу калк, кайдыгерлигибизден биз ушул сазга батып отурабыз. Бирөөбүз кыйналып, кредит төлөй албай, жалгыз үйүнөн ажырап калса, экинчибиз табалап сөймөй кезеп, сен ошону көрмөксүң дегенибиз үчүн бизге Кудай дагы, бийликтегилер дагы ушул турмушту салып отурат. Эми бул жерде мына ички дүң продукция деп коебуз. Бизде эң главный көрсөткүч ушул да. Былтыр 22-жылы 919 миллиард болуптур. 9 миллиард сомго дейми? Ошондо бир адамга орточо на душу населения $1564 да. $1,500 эми ашыптыр да. Бул көрсөткүч бул эң төмөнкү көрсөткүч да. Кыргызстанда эң эле дегенде жана көмүскө бардын чыкканда 5000ден төмөн болбош керек. Бул бизде, значит, жетерлик иш алып барылган жок. Бизде коррупция дагы эле өзүнүн деңгээлинде. Эч нерсе өзгөргөн жок. Эми цифра сүйлөп атпайбы? Кээ бирлер түшүнбөй эле жыргап атабыз башка дейт. Мен ошолордун эмнени көрүп, эмнени айтып аткан. Алар алги чотор алып жыргагандар болуш керек алар. Чотордо тургандарчы. Ана мына эми ушул жанагы сен айтып калдың. Мына өткөндө депутаттарга жанагы Жеңиш Токторбаев аябай инициатива алып чыкты. Мен банк системасын оңдойм, банкты бияка отургузам, силерди бияка отургузам, андай мындай. Мына телевидениеден келип тартышты, бүт бардына кетти. Кана жыйынтык эми. Булар жыйынтык иштебейт да. Булар каршы да. Анан эле ошо жерден кичине үзүк бир кысталып алып эле популисттик кылып, бир инвалидке барып, бир нерсе кылып. Бу жерде мамлекетти оңдош керек болуп атпайбы? Бул мамлекетке чыккынчылык болуп атпайбы? Мына Улуттук банктын бүгүнкү жүргүзүп аткан саясаты бул мамлекетке чыккынчылык да. Мына цифралар турат. Өздөрүнүн отчету. Эми $1564 деген бул ички дүң продукция бир жылдачы. Эми өнүгүп өсүп атат. Канча популистический заявлениелер кетип атат, Эми эгер жалгандан биз байыган болсок, биз давно бай Сингапурдун деңгээлинде болуп калат элек. Эми жалгандан байбайт экенсиң да. Реальный цифра менен иштеш керек. Бизде Кыргызстанда бүгүндө мүмкүнчүлүк бар. Оңдогонго, жана сен айтып атпайсың суроону, оңдогонго бүт бар нерсе бар.
Биз только чындыкка келишибиз керек, настоящий реформалар жүргүзүшүбүз керек. Эмне Кытайлардан биз эмне кембизби? Ошондой эле башыбыз бар, колубуз бар. Только аларда баягы принципиальный баягы мыйзам иштейт, башка иштейт дегендечи. Эми берген кредиттин кара. Айтып атабызбы, 188 миллиард берди депчи. Эми бизде кредит алгандардын саны 1 миллион 20 миң болуп тур, 23-жылычы. 1 миллион 20 кредит алып тур да. Бул эми жанагы коммерциялык банктардан 576.400 заемщик алып атат. Нефинансовый кредитный учреждение, булардан 444.201 алып атат да. Экөө бириккенде 102 миң. Эми алган кредиттин эмесин карагам. Кредитный союздардан орточо bir заемщикке берген кредити жылда 85.330 сом болуп атат. Анан коммерциялык банктардын бергени орточо bir адамга 353.920 сом. Бул эми кредит эмес да, кредитти миллиондоп алыш керек. Биздин адамдар эмне акчага муктаж эмеспи? Азыр канчасынын проекти бар. Мына бирөөсүнүн текесе керек, бирөөсүнүн макосе керек деген проекттери жүрөт. Бул жерде ошол акчаны бизден акча насыя саясаты чечет. Биз банк системасын койсок, любой кредит аткарганга. Бул жерде сиз көрсөткөн цифра менен бул бир 2 уй же бир торпак ала турган цифра го? Ошол да. Бул кредиттен, бул эми мен ойлоп атам, бул аргасы эми азыр кредит алып төлөй албай жанкыдай 10 эселеп туруп процентти коюп эсептегенин көрүп атабыз го. Ошондо эми болуп атат да. Жөн эле баягы операция керек болуп, дагы бир нерсе керек болуп эле алып атат адамдар бунун аргасынан. Күнүмдүк бир муктаждык эле. Бул экономиканы өнүктүрүүгө эмес, же адам өзүн өнүктүрүүгө алган кредит эмес бул. Буга жатпайт бул. Ошон үчүн биздин экономика эч кандай, биздин экономика азыр неуправляемый, башкарылган жок. Илгери билесиңер, союздун убагында ар бир районго башкага задание, ар бир трактор, ар бир малчы задание жетип, ошону контроль, ошону экономиканы башкаруу дейт. Мына мынча план бердим, мынча аткардым депчи. Бизде азыр андай механизм жок. Бизде азыр только банканын кредити менен гана башкарабыз. Мына мисалы үчүн биз эгер 40 миллиард кредит берген болсок, элге 3-4% ашырбайчы. Ошол башкаруу болот. Себеби ал кредит алган милдеттен алат, 4% өстүрөм депчи. Анан ал банкка 4% өстүрүп берет, кайтарып, акчаны пайдаланганы үчүн. Андан башка өзүнүн кызыкчылыгы, өзүнүн затраттарын жабыш үчүн ошондо 10-15% турат. Вот ошондо экономика башкарылып атат. Мамлекет башкарып атат деген болот да. Мына быйыл 10%, мына 15% өстү депчи. Алдын алып жыл ичинде ушунча быйыл өсүшүбүз керек. Мына жылга мынча чындык цифра. Ошондо эл, биздин эл азыр ушунчалык эме болду. Мына биз мына жана сен айттың баягы, камчы башында туруп жана концепцияны иштеп чыкканбыз. Бирок аягына жетип эметпей калдык. Ошо бир концепция жаздык. Азыр акча саясаты, азыр акчаны эмиссия кылыш керек, азырчы. Электрондуу акча өтүш керек. Бул нак акчадан чыкпасак, бизде бул коррупцияны жеңе албайбыз биз. Нак акча жок болуп, бүт картага өткөндөн кийин, бериш, алыш жок болгондон кийинчи, анан бул бизде кадр системасын, коррупцияны эң тазалаган нерсе ушу болот. Азыр мына взятка алып бериш жок эле болсун деле. Азыр взятка үчүн отурган жана тергөөчү, прокуратура жүргөндөр, башкалар, сотторун автоматически жок болот. Өздөрү эле качып кетет. Алар взятка алам деп келген аларчы. Ошол жерде мамлекеттин бүт эмеси бузуп ошолуп отурат. Анан эл ушу элди байытыш максатында деп туруп ушу саясатта жүргөндө, анан эл да эч кимди ээрчебей калат. Бүгүн ар кимди ээрчип жүрөт го. Бирөө Текебай, бирөө эме башка депчи. Мына 5 жолу президент, 6 жолу президент алмаштык. Чө толку. Кайрылы эме болуп атпайбы. Ошон үчүн бизге оңдолуш мезгил келди да. Азыр мисалы Садыр Жапаровда толук шанс бар да. Толук шанс бар. Ал үчүн толку реформага барыш керек. Жанагы жалганчы, жана макоолордон четтетиш керек, кутулуш керек. 7 миллион адам тагдыры эме кылабы, же бир шалып койгон бир зиятчылыктын тагдыры жогору турабы? Турабы? Ошондой кылса бизде мына биз айтып атабыз азырчы, эгер Кытайдын деңгээлинде баягы денежный масса деп коет. Денежный масса бир адамга 27 миң долларга чыгып калды азыр. Же болбосо юан менен 190 миң юандан ашыгыраак.
Bizде $500 жетпейді ақша массасы. Ақша жоқ бізде. Только жаңа көміскенің есебінен жашап атабыз. Көміскелердің емесіменен ошолорго құл болып, башқа болып. Абдумалик, абдан жакшы ушу бизде Кыргызстанды туңгуюктан чыгарып кете турган, элге ишенич жаратып турган, кийинки келечекти аныктай турган көптөгөн фактыларды ушу Улуттук банктын отчетуна таянып айтып бердиңиз. Жана дагы ушу биздин урматтуу президентибиз Садыр Нурзиевич дагы бүгүнкү күнү ушу туңгуюктан чыгып кетерине көзүңүз жетип, ошо кичине реформага кылганга баягы өзүңүздүн насаатыңызды, өзүңүздүн ой пикириңизди билдирип жатасыз да. Эми ушундай эле жагдай менен соттун отчетторунда дагы канча ушу банктардын доо арыздарын караганы боюнча да бир отчеттор болобу ушундай. Анан ошол соттордун отчетунда баланча банк, баланча доо арыз менен кайрылды, баланча жарандын үйүн, баланчага банкка, баланча өлчөмдө же баланча санда алып бердик. Ошол жерде бүт жанакы банктан процент менен акча алгандын баардыгын мыйзамсыз алыптыр, же мыйзамдуу алыптыр, же мыйзамдуу чечимдер чыгарды деген ушундай бир көз караштарыңыз сотторго көп катышып жүрбөйсүзбү? Кээ бир сотторду, кээ бирибиз көпчүлүк соттордо азыр экономический баягы соттордун билимсиздигинин баягы жоктугунан бүгүнкү күнү көп сотторду утуп берип атасыз да. Ушул боюнча ал жакта деле ушундай да. Мына эми бардыбыз эле мындай аралашып иштеп жүрөбүз. Прокуратура менен деле, сот менен делечи. Тергөө органдары менен. Ал жакта дагы ушундай баягы билимсиздик да. Билимсиздик менен жоопкерчилик да. Эч кандай жоопкерчилик башка жок. Мен сот процесстеринде 4-5 ишти уттук эме кылыпчы, жогорку соттон. Мен таң калган нерсем, соттор ладно, бул финансы жана банк системасын түшүнбөсүн. Түшүнбөсө разбор кылыш керек да. Айры талкалаш керек да. Банктын далилдерин келтирип, башка кылып, андай мындай депчи, мыйзам көп го. Булар баягы процессуальный нерсени билгебене түшүнгөн. Биз 3-4 эме уттук. 3-4 тең процессуальный эме бузулган да. Баягы 367 деген статья бар, баягы материальное право нарушение депчи. Же мыйзамды туура эмес мыйзамды колдонот, же болбосо туура эмес мыйзамды колдонбойт да. Же болбосо баягы мыйзамды туура эмес сталкивать этет да, баягындай. Башкача түшүнүп алат да. Айрыкча мен прокурорлор таң калам, мен көбүнчө эле эме кылып жүрөм. Булар мыйзамды берене турат, оку десең окубайт да. Ошол өзүнүн баягы бир билимсиз, тупо сталкивание кылып, ошол менен кабыл алып, өзүнүн оюн мыйзамда ойлойт да. Анан мыйзамдуу чечтим дейт. Анан мына адамдардын баардыгы самсалап жүрөт. Айрыкча акыркы мезгилде мына соцсет башкалардан көрүп атабыз, прокуратурага аябай нааразылык. Действительно ошого заслуживает да. Бул прокуратура системасын оңдобосо, себеби прокуратуранын берки ГКМБ же башка тергөө, бул надзорный орган да. Аларды ham надзор кылат да. Өздөрү эч нерсени эптей албаса, эмнени надзорун кылат анан? Эми соттордо заявление көрүп атат. Баягы, мисалы үчүн, процессуальный нерсе да, бул процессуальный нерсени любой сот билиш керек да. Буларды окутуш керек, башка кылыш керек. Булар эми кантип жанагы комиссиялардан өтүп келишет, билбейм. Отбор аябай эме дем. Аякта эле ушу тыйын сыйын менен өтө берет окшойт да. Эми процессуальный эмеде мына биз айрыкча банктын эмелеринде мен көргөн жокмун. Баягы требованиеде турат, исковое заявление, биринчи жанагы далилде, доказательство, что он карыз, ол төлөбөй койду, мындай эме кылды, бүт обосновать этиш керек. Анан ошо действительно залогдон башка мунун төлөй турган эмеси жок, залогду алышыбыз керек депчи. Далил жок, даже перечинде жок койбойт да. Далил жок. Анан ошону биринчи инстанция карап атат. Биринчи инстанция, ладно, продался бир сот. Экинчи инстанция коллегия 3 киши карап атат. Эң жаманы жогорку сот өткөрүп атат. Мына сен кредитиң ошондой да. Кээ бир жерлерде карыз жок. Карыз жок почтичи. Банк өзү карыз жерде жөн условно 500 000 карыз деп туруп $40 000 үйүн ал. Өткөрүп атпайбы. Эми мен ойлойм бул биринчи бул жоопкерчилик да. Эми жогорку жетекчилик ушулардан сураш керек да, буларда баягы жалдырап кайра буларды азаматтарды бетине сылабай.
Сот жөнүндө айтып кеттиңиз, ушул улуттук бак боюнча отчетторуна таянып айтып кеттиңиз. Соттордун чечимдерине жана процессуальный ошо норма закондарына таянбагандыгына, же ошону билбегендигине, же билип турса дагы ушу банк тарабына көптөгөн чечимдер чыгып келгенин билдирип турасыз да. Анан демек ушул жерде могу жерде диагноз временинде действительно ошо элдин көйгөйү, мамлекетке ишенбей калганы, сотко ишенбей калганы, прокурорго ишенбей калганы, көзөмөлдүн жоктугу, улуттук банк өздөрүнүн каалаган отчетун берип, президентти жаңылыштырып, президенттин аркасы менен ушу кыргыз мамлекетин жаңылыштырыкка туңгуюк алып баратканы ушул улуттук банктын мени көзөмөлү жоктугу. Анан ошо кайсы банк болбосун, ошо коммерциялык банктарды көзөмөлдөп турган улуттук банктын өзүнүн милдетин аткарбагандыктан башка коммерциялык банктар өздөрү кредит берип, кредит менен кайра машинисттер менен жалгыз үйлөрүн же залогдоолорун алып туруп, сотко доо арыз берип, ал жерде доо арыз боюнча сотто процессуалдык нарушениялар менен мыйзамсыз чечимдерди чыгарган, анан жалгыз үйлөрүн алып алган боюнча ошол жерде көп нерселерди эме кылып атасыздар. Бул значит мына жерде эң башында мен ошо кара сөз менен жазылган мындай талкаландык, түгөндүк деген кыялда болот деген мындай адамдар ошондой эмеде да. Анан эми будан чыга турган выход бар да. Мен бүгүнкү бийликтегилерге айтар элем мындай. Мына оппозиция кама бирин-бири зачем это да? Абсолютно кереги жок нерсе да. Андан көрө мына азыр аламдаштыруу мезгили. Биз адамдын акыбалын, адамдын баалуулугун арттырышыбыз керек. Ал үчүн эмне кылышыбыз керек? Значит, мамлекеттин бюджетин деңгээлинде түзүшүбүз керек. Мамлекеттин акча саясатын деңгээлинде жүргүзүшүбүз керек мыйзам. Ошондо мен айтып атпаймынбы, жанагы биз эгер биз Россиянын эле деңгээлинде эгер эмиссия кылган болсок, биз 4 триллион сом акча киргизебиз да. Ошону биз айтып атпайбызбы? Азыр 7 миллиондон ашкан калк бар, ар бирине 100 миңден счетуна түшүрүп берип, картаны башташ керек, реформа башташ керек. Баягы эмне дейт эле, чегиртеден корккон эгин экпейт дейт. Эми любой нерсенин риски бар. Аны рискке барыш керек. Ошон үчүн опытный, билимдүү адамдарды уурулардан, жалганчылардан айрылыш керек. Азыр биз элге багыт койсок, элди мына быйыл мына элдин доходу, допустим, 100 миң болсо, келирки жылы 200 миң кылабыз, наркы жылы 400 миң, наркы жылы 800 миң кылабыз деген максатты койсок, бизде оппозициясы да жок болот, барды жок болот. Эч ким ээрчибей калат. Азыр жанкы эзилип эле эмне кылышын билбей, булардан жакшылык күтпөдү, анан бул анысы береб экен, мунусу береб экен, көрүнгөндө ээрчип жүрөт. Ээрчиштин кереги жок өзүчө. Сөзүңүздө мына жерде жазылган сөздү байкап атам да, элибиз бүгүнкү күндө ууруларга, дини жана бай, кедей, толгон токой кызыктарга бөлүнүп кеткен деген. Ошол аргасыздан бөлүнүп атат эл. Эмне кылышын билбей, отчаянно. Сен деле ишенбесең, анан издеп жүрүп бирөөнү табасың да, ушуга ишенсем кандай болот экен деп. Бирок 31 жылдан бери алмашылган процесс элдин үмүтүн актаган жок. Ошон үчүн бүгүнкү азыркы отургандар, буларда 100% шанс бар. Булар колуна алыш керек. Эгер булар чыныгы элдик баатыр болуп калат, эгер ушул нерсени кылсачы. Бул ушул реформага реформаны азыр сиз бул жерде көйгөйдү айттыңыз, анан чечүүчү жолун көрсөттүңүз. Биз ошо чечүүчү жолду жана концепция кылдырып, пошаговый кылып жазып бергенбиз. 5 күн. Эмне кылыш керек? Эмне кылыш керек деп баары кадам сайын. Биз алыгы кебелдер жаза берет го. Андан дагы бир нерсени айтып коюш керек да. Бизде азыр 31 жылдан бери талкаланды, бир идея калган жок. Идейный адамдар, акылдуу адамдар калган жок азырча. Бизге жанагы Элеонора Рузвельттин айткан сөзү бар. Акылдуулар идеяны талкуулашат, ортолор окуяларды талкуулашат, төмөндөр адамдар билим-бири талкуулашат депчи. Бизде ушу орто менен эле төмөн калды. Азыр талкууну көрүп атасың го. Окуяны талкуулаш, оны кызматтан алып тур, буну камап тур. Ошону эле башка нерсе жок да. Анан мына Асман деп атат, дагы бир жерде бир проект айтып атат. Теке секири, макул секирик деп турабы? Окуяларды эле талкуулайт да, мындай кичине ортодогуларчы. Анан адамдар болсо бирин-бири эле бул жаман, ол жаман, ушу. Биз ошол деңгээлден чыгышыбыз керек. Биз идея, бу мамлекетте, коомдо идеология болбосо өнүкпөйт. Идеология деген эмне? Идея ушу биз мына аламдаштыруу мезгилинде адамдын сапатын биринчи орунга коюп, адамдын ушу сапатын жакшыртуу үчүн ага билим берип, башка проблемаларды чече баштасак, адамдар биригет. Адамдар байыйт, адамдар
билимдүү болот, илимдүү болот, таза болот ден соолук. Азыркыдай көчөдө оонап, мас андай мындай калбайт. Анан кийин көрүнгөндө эришип кетпейт, бөлүнүпчү көрүнгөндө. Себеби бийлик баштап кетип атат да. Мамлекеттин бүтүндүгү сакталып калат. Мамлекет бүтүн, мамлекет сплоченный бир болот. Улутубуздагы биздин шартыбыз, биздин эмебиз, биз Кытай 1,5 миллиард өтө оор эме да. Биздики 7 миллион калк менен биз тез эле Сингапурга жетип барабыз. Ал үчүн толук иштеш керек. Айтып аткан ушун марттан бул улуттук коопсуздук экен да. Конечно, коопсуздук да. Мамлекеттин коопсуздугу. Мамлекеттин келечеги. Биз эми келечекке эме кылышыбыз керек да. Биздин бала чакка бар, небере чеберелер бар дегендей. Олорго биз кандай эмени ташап, ушундай ызы-чуун ташап кетебиз. Мына ушул ызы-чуудан 31 жылдан бери кутулбай келебиз. Абдымалик эке, сизге менин бир суроом да. Эгерде Кудай буйруп, падышабызга үнүбүз жетип, ажообузга ушул нерсе ишке ашып кетсе, канча убакта эл ушул кризистен мамлекетибиз чыгып кетет? Кризистен 2 айдан баштап чыга баштайт. 2 айдан баштап. 6 айда уже конкретный результат. 1 жылда уже конкрет, 2 жылда, биз 3 жылда соп-сонун мамлекет. Азыркы бүгүнкү көйгөйлөр бул бүт искусственный, атайын түзүлгөн. Кээ-бирлердин баш иштебей, мээз иштебей, кыла турган ишти жасабай, кылбай турган эмелер жасап. Эң кызыктуу жерине келип калдык. Ушу Ыргалай Бекмуратова Асатовна сизге аябай жакшы суроо берди. Канча убакыттын аралыгында биз ушундай кризистен чыгабыз, реформа жасайбыз деген суроолорду берип кетти. Кийинкиреги мындан да кызыктуураак болот да. Ошон үчүн бүгүн ушул эфирди токтотуп, кийинке калтырбайлыкпы? Макул. Эмесе, урматтуу кыргызстандыктар, ушу Абдымалик агабыз көп жылдык тажрыйбасы бар. Өзү аудит болгондо өзүңүздөр билесиздер, экономиканы жана башкалардын баарын тең аудит жүргүзөт да. Бул ишинин баскан, жүргөн, анан жашын, кураган карасаңыздар, бул киши реальный факты менен өзүнүн отчет түзүп келген жери жок. Берген отчетторго, Улуттук банктын отчетторуна жана башка жогорку кеңештин берген суроолоруна таянып, бүгүнкү күнү ушундай эфир менен биздин илимдүү, билимдүү жаштарга жана кыргыз элине берген бүгүнкү маалыматы болуп атат да. Эмесе биз менен бирге болуңуздар. Эмкиде мындан да кызык жерине келип калдык. Мындан арда кантип өнүгүп кетебиз? Бат эле кантип өнүгүп кетебиз? Кантип ушул байдан, баткактан, састан чыгып кетебиз? Кудайым буйрса, эмки көрсөтүүбүздө улантабыз. Сак саламатта болуңуздар.